Кыргыздын саясатына мына бүгүнкүдөй күн суук, жаңгыр төгүп, бетибизге шамал уруп турган убак азыр. Ушундай убакта биз талас эли Түгөлбай акем жазган сөздө бул жамгыр төктү деген ырлар бар го, ушундай бир эсиңерде болсо керек. Биз талас эли уй боор эл келебиз. Биздин таласта силердин жигитиңердей Адахан Кимсанбаевичтай 25-26 жылдан бери туруктуу туруп саясатка кабыргасы кыйшайса да бүгүлбөй турган жигит болсо көтөрүп кетмекпиз башкача алып. Атайы келдим ушул оштон, силердин сөзүңөрдү угайын деп. Эртең талас элиме барып айтып барып берем. Бир кемчилигиңер бар экен. Мына берде бийликтин кемчилигин айтып атабыз. Кылбаган жумуштарын айтып атабыз. Мен силердин кемчилигиңерди айтайын дедим. Уй боор эл болгула бизде. Ушундай жигитиңерди көтөрүп кеткиле. Кыргызстандын болгон жетишкендигине ушу кишилер аркылуу көрөбүз. Ушундай ниет менен келдим ошол жерге. Анан Ырыспай акем окшоп издейм сени деп ырылдап албагыла. Мына биз таластар издеп жүрөбүз ушундай туруктуу саясатчыны. Бир колдон колдоп бергиле, ушул жерде отургандар үйгө барып, кошуна колоң, жууну да угабар этиш керек да. Мен жакшы көрбөгөн кишини да угабар этиш керек, ушу партияга кол салып бергиле деп. Мен таласка ушинтип айтып атам. Ушул партия Кыргызстандын келечеги деп айтып атам. Ушунча жылдан бери атын өзгөртпөй, Адахан Кимсанбаевич өзү 26 жылдан бери политикада жүрөт. 30 жашынан бери кыргыз эли деп чуркап жүрөт. Ушундай бизде таласта ушундай саясатчы болсо, мен бу жерде возможно турбайт болчумун. Ушундай саясатчы жок үчүн ошол жерде турам. Колдоп бергиле. Чоң рахмат.